апаластын кызы Жакшынакай Кенжекан деген апабыз 70 жаш торколуу тоюну жүрөктөгү улантып атат. Септемде Кенжекан апабыз 150-ге чыксын, 170-ге чыксын. Апа, өмүрүңүз узун болсун, бактылуу болуңуз. Буну сизге айтып аткан алыскы, бирок жүрөгү жакын Жакшынакай кызымыз Гүлжан Туркиядан сизге салам айтып, сиздин быйылкы өтүп жаткан 70 жылдык юбилейиңизге ардап, ушундай белектерди сунуп, сизди куттуктап коелу деп чечтик. Андыктан 70 жылдык юбилейиңиз куттуу болсун. Дайым сиз жараткан, Аллах жараткан, сиз улантып аткан бала чакаңыз, неберелер, чеберлер дайым аман болсун. Караңызчы, сизди эстеп, ушу Гүлжан карындашыбыз, кызыңыз салам жолдоп, апабызды куттуктап коелу деп атат. Андыктан Гүлжан сага да чоң рахмат. Энени эстеген, өтө жакшы, энени, атаны кадырлаган, барктаган зобаласы бийик болот. Иштериңе ийгилик, сен дагы Гүлжана рахмат. Берген, Түркиядан берип берген белектериңи алып, биздин үй-бүлөбүздө кубанып атат. Айнагүл кубанып атат, батасын берип атат. Баягы тапканыңар өзүңөргө буйрусун. Мен билем, силер күчтүү жердин кызысыңар, таластын кызы болуштагы оңой эмес. Андыктан урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер, кымбаттуу планетадагы биздин мекендештерибиз, чогуу баарыбыз ушу апаларды куттуктайбыз. Апалардын катарында биз эң жакшы көргөн сүйүктүү апабыз Кенжекан апаны юбилей менен куттуктайбыз. Андыктан Нурекенин атынан дагы айтып коелу апа, Нуреке деген жакшы балаңыз бар да, сонун сулуу үй бүлөсү менен. Андыктан баардык бала чакаңыздын атынан, неберелериңиздин атынан сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Андыктан дайым апажаным деген ат менен 170-ге чыгыңыз. Бактылуу болуңуз. Апажаным, мен сени сагындым. Кечирчи мени. Мен азыр бара албайм. Апажаным.
сактылуу болуңуз, Кенже